Мен нике кыйып үй бүлө кургам, Кудайга шүгүр бактылуумун. Мен жолдо жүрүп келинчегимди кучактап бетине сүйүп койсом, кээ бирлер каргап баштайт, үйүнө бар жытташпайбы деп, а мен үйгө барганда көчөдөгүдөй сезим болбой калышы мүмкүн. Жытташканың боло берет, адал, ага шарият тыюу деле салбайт, бирок адептин нормалары болуш керек го. Адептин нормалары болуш керек. Адеп сакталган жакшы. Демек, көчөдө жытташа турган жерлер бар, жытташпай турган жерлер бар. Айылга барып, анан туугандардын көзүн жытташканга болбойт. А бирок берди жытташа бер, никеңде аялың болсо эч ким тыюу салбайт ага. Шарият боюнча ошондой. Көчөдө жүрөк элжиреп кетип, өзүнүн никесиндеги аялын бетинен жыттап койгон болсо ага зыян деле тийбейт. Болгону аксакалдардын астында биздин салтыбыз жол бербейт. Анан болот экен десе көчөгө жатып албаш керек. Никеси болсо деле үйгө барып жатыш керек. Өбүшкөнгө эле уруксат көчөдө. Карта ойноп кумар менен тапкан акча адал болбойт, бирок карыздарымды кутулуп, андан соң жакшылыкка колдонсом болобу дейт. Жок, дароо башка ишке өт. Аны улантпа, болбойт. Мен трак айдоочу болуп иштейм. Көбүнчө норманы бузуп иштеш керек болот, антпесе акчаны жасаш кыйын, адал болобу же адал эмеспи дейт. Ал норма сен уктасын деген норма да. Уктасаң, аны машинесин авария кылып, аны банкротко учуратпайсың сен. Уктабай койсоң, бир күн болбосо бир күн аны банкрот кылып коюшуң мүмкүн. Ошон үчүн чектен чыкпай мыйзам сактап аракет кылыш керек. Бирок кээ бир мыйзамдар бар. Ал мындай кылсаң жакшыраак болот дейт. Ал убактан аттап кетсең болот. А бирок милдеттүү болгон нерселерди андай кылган болбойт. Мен билем, алмашып айдап ушундай мыйзам бузуу болот. Мыйзам бузуу дегени кандай? Балким кээ бир мыйзамда туура эмес жазылып калган болушу мүмкүн. Башынан баштап аны туура өзгөртүш керек. Андай биздин Кыргызстан ичинде деле бар, урматтуу бир туугандар.